Саламатсыздарбы, Ош Бирим телеканалынын берүүлөрүн жаңылыктар кызматы улантат. Аны менен мен Айжамал Олжобай кызы, кесиптештерим менен биргеликте тааныштырабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Балык базасында сууга чөккөн наристелер. Коррупциялык көрүнүш кол алдындагы кызматкерлерге салык салуу учурдун жөнөкөй гана көрүнүшүнө айландыбы? Премьер-министрдин жаңы жылдык балаты майрамы Ош шаарында. Ош шаардык каратэ-до федерациясы жылды жыйынтыктады. Ош шаарында суудан изделип жаткан баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы жарыялады. Маалыматка ылайык, кечээ Ош шаарынын Көкүмбий көчөсүндө жайгашкан балык базасында жаш балдардын сууга чөгүп кетишкени боюнча маалымат түшкөн. 5 адамдан турган куткаруу кызматынын куткаруучулары аталган дарекке барышкан. Издөө иштеринин жүрүшүндө 7 жашар Баястандын жансыз денесин анын атасы суудан алып чыккан. Ал эми Баястандын 5 жашар энеси Маратты куткаруучулар бүгүн эртең менен 10:25 жансыз денесин табышып, атасына жана жакын туугандарына өткөрүп беришти. Коррупциялык көрүнүш кол алдындагы кызматкерлерге салык салып, керек болсо интимдик кызматташууга чакырганга чейинки абал. Ош шаардык стоматологиялык поликлиникасынын жетекчилиги менен катардагы дарыгерлер ортосунда катталууда. Бүгүн мындай маалыматты аталган жайдын кызматкерлери билдиришти. Маселенин оордугун караган биздин чыгармачыл топ жерине барып тийиштүү өкүлдөргө микрофон сунган. Кененирээк кесиптешим Абайнур Большевиков айтып берет. Ош шаардык стоматологиялык поликлиникасынын кызматкерлери ал жердин жетекчиси Талант Төрөкановго нааразы пикирин билдиришти. Антен аталган башчы жумушка келген күндөн тартып жамаатта бөлүнүп жарылуу, жогору жактан катардагы кызматкерлерге карата басым күчөгөнүн айтышууда. Мисалга алсак, стоматологиялык жабдык алуу үчүн кызматкерлердин өзүнө 6000 сомдон ашуун салык салып, аппараттарды жаңылаган. Мындан сырткары ар бир дарыгердин ай сайын 1500 сом өлчөмүндө доля алып тургандыгын да белгилешти. 100дөн ашуун кызматкер эмгектенген бул жайда, эгер ар бир жогору суммада акчаны жетекчинин чөнтөгүнө салып берген болсо, анда анын жашоосу жакшы эле кетип атыптыр. Мындан сырткары бүгүнкү күндө жок эле адамдардын атына айлык акы жазып, чөнтөгүнө кымырып жүргөндүгүнөн улам кылмышчы козголгондугун кошумчалашты. Канчалаган далилдер, арыздаттануулар болсо да, укук коргоо органдары тарабынан жарытылуу жооп болбоптур. 3 жолу Министерство здравоохраненияга жаздык. Эч кандай майнап чыккан жок, эч кандай реакция болгон жок. Өзү эле мына жердеги координатор адамдарын жиберип туруп, ушул жерден эле тынчтырып таштады. Ондон тышкары коррупцияга кайрылдык. Коррупцияда келип туруп текшерип эч кандай реакциясы болгон жок. СМБны да текшерди, СМБда эч кандай реакциясы болгон жок. Арыздануучулардын дагы бир берген маалыматына караганда, жетекчи Талант Төрөканов акча алганы, коллективди бөлүп жарганы, бирөөнүн акысына көз алайтканы мындай турсун, ал жерде иштеген дарыгер айымдарды интимдик мамилелешүүгө да чакырат экен. Мындай маалыматты уккандан кийин бул төө чачты тик тургузмак тургай, ойго салып чачың түшүп кала тургандай эле жагдай жаратты. Ошондой эле бизге берген маалыматтар боюнча, анын мындай кылыктарынан жабыртаткан жаш кыз келиндер да болуп, учурда андай кордукка чыдабай жумушунан кетүүгө аргасыз болушуптур. Кайрылуунун эң негизгиси ошо багы акча топтомой, анан ошо бербегендерди кыса берген. Анан ошо багы жаш кыздардын ушу багы ыйлаган немесине мен да кошулам, айттым го мен азырчы. Себеби ол сөздү мен да уккам. Менден кийин дагы кеткен дарыгер ошолдун айынан кеткен, ошо интим деген неменин айынанчы. 2008 жылдан бери поликлиниканын ичин каалагандай калчап келген Талант Төрөкановдун ооздугун тарта турган органдын же бийлик өкүлдөрүнүн болбой жатканына арызданган тарап нааразы. Бүгүн да биз силерге эң маанилүү гана маалыматтарды айттык. Андан башка айта берсең арман көп деген дарыгерлер бул багытка тээ бийликте отургандардын бирөөсү көңүл бөлүп коюусун суранышты. Ар бир адамды жийиркенте турган жогорудагыдай окуяларды уккандан соң биз окуянын башкы карманына барууну чечтик. Ооруп жатканын айтып, аргасыз келгендигин билдирген жетекчиликке окуянын чоо жайын түшүндүрүп, алгач эле эң оор кырдаал болуп эсептелген интимдик мамиле куруу маселесин сурадык. Мен өзүм уже неберелүү болуп калдым. Ушул жерде кызым иштейт. Эгерде ошолорго эметсем, ушул жерде кызым, аяш кыздарым иштейт. Бул уят дегендей деген сөздү деле унутуп калышыптыр да азырчы. Жок дегенде мен ошол жагынан деле таң калып атам да. Анан кийин мен бирөөнү чакырган болсом кабинетке сөзсүз
заведующий же правком же болсо бир адамдын катышуусу менен мен беседа кылам. Ал эми акчалуу фактысы боюнча жетекчи териштирүүчү органдар өздөрүнүн жыйынтыктарын эч ак эле чыгарып коюшкан. Бул боюнча менин жүзүм жарык деген сөзүн айтты. Ошондой эле мамлекеттик жөө саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан жабдыктарды алууга акча каражат каралбагандыктан аларды алуу кызматкерлердин атайын топтолуучу пландык акчанын эсебинен алынып жатканын кошумчалады. Ал эми 1500 сом өлчөмүндө сол чөнтөккө кымырыучу акчаны ал жалган жала деп гана түшүндүрдү. Мына заманбап бор машиналар, аппаратуралар менен камсыз болду. Бул аппаратураларды мамлекет берген жок. Биздин өзүбүздүн жамааттын тапкан акчасы менен, профсоюздун келишими менен, протокол чечими менен биз ушул аппаратураларды алганбыз. Эми аппаратураларды өздөрүнүн акчасына алып берсем, анан кийин дагы эми сиздер айткандай акча бер десе, бул просто бул эмеге жатпай калат да. Тур сөз болбой калыптыр да. Бир топ убакыттан бери жамааттык келишпестик, башкача айтканда териштирүүнүн негизги себебин Талант Төрөканов менин жумуш ордума көз кызарткан адамдардын буйртмасы болушу мүмкүн деп түшүндүрүүдө. Ал эми арызданган тарап бардык тийиштүү органдарды акчасы менен басып коюуда дешип ыйлакташып турушкан чагы. Кимдин чындыгы канчалык деңгээлде экенин алдыңкы күндөрү соттук отурумда эгер адилеттүүлүк так сакталса маалым болот. Абайнур Большевиков, Бектели Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Кара Суу районунун тургуну Эгембердиева Инамхан өзүнө тиешелүү болгон жер тилкесине ээ болбой атканын айтып, бүгүн журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрдү. Анын билдиришине караганда 2008-жылы Сарай айыл өкмөтү тарабынан үй курууга жер ажыратылып берилген. Бирок ошондон тарта турмуштун ар кандай оор күндөрүнөн бошой албай, жердин кызыл китебин тууралай алган эмес. Мына ошонун негизинде бүгүнкү күндө жер тилкеси башка бир адамдын менчигине тийиштүү кызматтар тарабынан өтүп кеткен. Жабыр тартып кайрылган жарандын жактоочусунун айтымында экинчи ирет башка бирөөгө берилген жер тилкесинин документтери жалган. Учурда жерди тартып алды делген Толкун Мирзаевдин үстүнөн жабырлануучу Инамхан Эгембердиева укук коргоо органдарына кайрылып, эч бир жыйынтык чыкпай жатканын айтып, санаа тартууда. Ошондой эле Кара Суу райондук тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү Бекмурзаев да ишти карап, эч бир кылмыш иши жок деген жыйынтык чыгарган. Мына ушундай бир тараптуу чечим чыгарылып жатканына коррупциялык көрүнүштөр себеп болууда деген сөзүн кошумчалады маалымат берүүчү тарап. Сотто турган иштер боюнча териштиргенибизде ал жерде токтомдун оңдолуп, Киров участка, Тельман участкасы деген чийлүү эле жанына Киров деп оңдоп койгон турат. Аны оңдогондон кийин ал жерде оңдолгону туура деген экинчи печать басылыш керек, андай жок. Бул деп ойлойм, өздөрү эле жасап койгон деп. Бул деген чоң катачылык, бузуу болуп эсептелет. Документтерге, официалдуу документтерге жасалма жолдор менен башка маалымат киргизүү дегендик болот да. Белгилешти. 100дөн ашуун кызматкер эмгектенген бул жайда эгер ар бир жогорудагыдай суммада акчаны жетекчинин чөнтөгүнө салып берген болсо, анда анын жашоосу жакшы эле кетип атыптыр. Мындан сырткары бүгүнкү күндө жок эле адамдардын атына айлык акы жазып, чөнтөгүнө кымырып жүргөндүгүнөн улам кылмыш иши козголгондугун кошумчалашты. Канчалаган далилдер, арызда аттануулар болсо да, укук коргоо органдары тарабынан жарытылуу жооп болбоптур. 3 жолу Министерство здравоохраненияга жаздык. Эч кандай майнап чыккан жок, эч кандай реакция болгон жок. Өзү эле мына жердеги координатор адамдарын жиберип туруп, ушул жерден эле тынчтырып таштады. Ондон тышкары коррупцияга кайрылдык. Коррупцияда келип туруп текшерип эч кандай реакциясы болгон жок. СМБны да текшерди, СМБда эч кандай реакциясы болгон жок. Арыздануучулардын дагы бир берген маалыматына караганда, жетекчи Талант Төрөканов акча алганы, коллективди бөлүп жарганы, бирөөнүн акысына көз алайтканы мындай турсун, ал жерде иштеген дарыгер айымдарды интимдик мамилелешүүгө да чакырат экен. Мындай маалыматты уккандан кийин бул төө чачты тик тургузмак тургай, ойго салып чачың түшүп кала тургандай эле жагдай жаратты. Ошондой эле бизге берген маалыматтар боюнча барышкан. Издөө иштеринин жүрүшүндө 7 жашар Баястандын жансыз денесин анын атасы суудан алып чыккан. Ал эми Баястандын 5 жашар энеси Маратты куткаруучулар бүгүн эртең менен 10:25 жансыз денесин табышып, атасына жана жакын туугандарына өткөрүп беришти.
Коррупциялык көрүнүш кол алдындагы кызматкерлерге салык салып, керек болсо интимдик кызматташууга чакырганга чейинки абал Ош шаардык стоматологиялык поликлиникасынын жетекчилиги менен катардагы дарыгерлер ортосунда катталууда. Бүгүн мындай маалыматты аталган жайдын кызматкерлери билдиришти. Маселенин оордугун караган биздин чыгармачыл топ жерине барып тийиштүү өкүлдөргө микрофон сунган. Кененирээк кесиптешим Абайнур Большевиков айтып берет. Ош шаардык стоматологиялык поликлиникасынын кызматкерлери ал жердин жетекчиси Талант Төрөкановго нааразы пикирин билдиришти. Антен аталган башчы жумушка келген күндөн тартып жамаатта бөлүнүп жарылуу, жогору жактан катардагы кызматкерлерге карата басым күчөгөнүн айтышууда. Мисалга алсак, стоматологиялык жабдык алуу үчүн кызматкерлердин өзүнө 6000 сомдон ашуун салык салып, аппараттарды жаңылаган. Мындан сырткары ар бир дарыгерден ай сайын 1500 сом өлчөмүндө доля алып тургандыгында бел. Уже неберелүү болуп калдым. Ушул жерде кызым иштейт. Эгерде ошолорго эметсем, ушул жерде кызым, айыш кыздарым иштейт. Бул уят дегендей деген сөздү деле унутуп калышыптыр да азырчы. Жок дегенде мен ошол жагынан деле таң калып атам да. Анан кийин мен бирөөнү чакырган болсом кабинетке, сөзсүз заведующий же правком же болбосо бир адамдын катышуусу менен мен беседа кылам. Ал эми акчалуу фактысы боюнча жетекчи териштирүүчү органдар өздөрүнүн жыйынтыктарын эч эле чыгарып коюшкан. Бул боюнча менин жүзүм жарык деген сөзүн айтты. Ошондой эле мамлекеттик же саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан жабдыктарды алууга акча каражат каралбагандыктан аларды алуу кызматкерлердин атайын топтолуучу пландык акчанын эсебинен алынып жатканын кошумчалады. Ал эми 1500 сом өлчөмүндө сол чөнтөккө кымырыучу акчаны ал жалган жала деп гана түшүндүрдү. Мына заманбап бор машиналар, аппаратуралар менен камсыз болду. Бул аппаратураларды мамлекет берген жок. Биздин өзүбүздүн жамааттын тапкан акчасы менен. Саламатсыздарбы? Ош Бирим телеканалынын берүүлөрүн жаңылыктар кызматы улантат. Аны менен мен Айжамал Олжобай кызы кесиптештерим менен биргеликте тааныштырабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Балык базасында сууга чөккөн наристелер. Коррупциялык көрүнүш кол алдындагы кызматкерлерге салык салуу учурдун жөнөкөй гана көрүнүшүнө айландыбы? Премьер-министрдин жаңы жылдык балаты майрамы Ош шаарында. Ош шаардык каратэ-до федерациясы жылды жыйынтыктады. Ош шаарында суудан изделип жаткан баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы жарыялады. Маалыматка ылайык, кечээ Ош шаарынын Көкүмбий көчөсүндө жайгашкан балык базасында жаш балдардын сууга чөгүп кетишкени боюнча маалымат түшкөн. 5 адамдан турган куткаруу кызматынын куткаруучулары аталган дарекке анын мындай кылыктарынан жабыртаткан жаш кыз келиндер да болуп, учурда андай кордукка чыдабай жумушунан кетүүгө аргасыз болушуптур. Кайрылуунун эң негизгиси ошо багы акча топтомой, анан ошо бербегендерди кыса берген. Анан ошо багы жаш кыздардын ушу багы ыйлаган немесине мен да кошулам, айттым го мен азырчы. Себеби ол сөздү мен да уккам. Менден кийин дагы кеткен дарыгер ошолдун айынан кеткен, ошо интим деген неменин айынанчы. 2008 жылдан бери поликлиниканын ичин каалагандай калчап келген Талант Төрөкановдун ооздугун тарта турган органдын же бийлик өкүлдөрүнүн болбой жатканына арызданган тарап нааразы. Бүгүн да биз силерге эң маанилүү гана маалыматтарды айттык. Андан башка айта берсең арман көп деген дарыгерлер бул багытка тээ бийликте отургандардын бирөөсү көңүл бөлүп коюусун суранышты. Ар бир адамды жийиркенте турган жогорудагыдай окуяларды уккандан соң биз окуянын башкы карманына барууну чечтик. Ооруп жатканын айтып, аргасыз келгендигин билдирген жетекчиликке окуянын чоо жайын түшүндүрүп, алгач эле эң оор кырдаал болуп эсептелген интимдик мамиле куруу маселесин сурадык. Мен өзүм